Merimdүү, ырайымдуу Аллахтын ысымы менен баштайм. Бардык атак даңк, мактоо, даңаза Аллах Тааланын жалгыз өзүнө гана болсун. Анын мээрими, тынчтыгы, берекеси Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга, үй бүлөсүнө, сахабаларына, бизге чейин ислам динди дин деп тутунуп, ыйман менен азыктанып жашап, өздөрү тутунган жана азыктанган ислам динди жана ыйманды бизге аманат катары мурас кылып, эстафета кылып тапшырып өтүп кеткен улуу алтын муунга бүгүнкү биздин сабагыбызды угуу менен оозачар дасторконда кол куушуруп, ичинен зикир кылып, дуа кылып, сохорго даярданып, эртеңки орозого шымаланып, бел байлап, даярданып жаткандардын баарына Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, кагылайын бир туугандар. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Орозо тутам. Орозо тутуу ушунчалык мыкты экен. Орозо мага жакты. Жан дүйнөм ушунчалык жай баракат, көөдөнүм ушунчалык арууланып, тазаланып атат деп ол тургандарга Аллах Таалам өмүрүнө, ырыскысына, үй бүлөсүнө, жан дүйнөсүнө, орозосуна жана өмүрүнө береке берсин. Арыбаңыздар. Бүгүнкү темабыз ары кызыктуу, ары сырдуу. Табышмактуу десем да болот. Жүннету саум, о саумул жүнна. Калкан орозо жана орозонун калканы. Ооба. Калкан орозо жана орозонун калканы. Калкан дегенде сиз дароо ой чабытыңыз алда канча жерге барып калды. Калкан дегенде сиз түшүндүңүз, ооба. Душмандын бастырып келип, сизге чабуул жасап, уруп жаткандагы найза кылычынан коргонуучу калкан. Ал сизди душмандын кылычынан, канжарынан, найзасынан сактаган төгөрөк, эч бир нерсе тешип өтө албай турган мыкты темир. Тосмо, чеп, бийик, дубал жана коргон деп түшүнсөңүз да болот. Калкан. Өзүңүздүн үйүңүздү 4 тарабын дубал менен тососуз. Машинаңызды көлөкө жерге коесуз. Үстүн жабасыз. Телефонуңуздун аркасына да кийгизчү кабын кийгизип, бетине билинбеген пленка чаптайсыз. Мунун баары калкан. Эми суу басып кетпес үчүн тосмо тососуз. Картошка чабыш үчүн кетмен жасайсыз. Отун даярдаш үчүн ара жана балка балталарды даярдайсыз. Ушулардын баары сиз үчүн курал жана калкан. Бирок, ой бул кетмен, ой бул соко турчу жерде тура берсин деп дыйканчылык бүткөндөн кийин кетменди бул жерге таштап койсоңуз, кийинки жылдагы дыйканчылык ал жараксыз болуп калат. Кээде калкан өзү дагы коргоого жана сактоого муктаж болот. Ошон үчүн мен силерге бүгүн жакшылап калкан орозо жана орозонун калканы деген темада азын олак сабак кылууну чечтим. Аллах өз аятында стауну билlah. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah falahum azabun muhin. Sadaqallahu azim. Men bul ayatı okudan maksat ушул аятта калкан деген сөздү Аллах Таала ушул жерде айтты. Алар өздөрүнө жалган анттарын калкан кылып алышты. Аллах Таала кафирлер жөнүндө, ыйман келтирбегендер жөнүндө алар жалган анттарын өздөрүнө калкан кылып алышты. Ушинтип ант ичип койсок,
Алар бизге ишенет дагы, бизге тоскоолдук кыла албайт. Жыйынтыгында биз тынч жашайбыз деп, жалгандан ичкен анттарын калкан кылып колдонушту. Жана ошол жалган ичкен анттары себептүү өзгөлөрдү да Аллах Тааланын жолунан тосушту. Эми ушул жердеги жунна деген бул калкан деген сөз. Мен бул аятты бул жерге мисал катары келтиргеним, жөн гана аяттагы калкан деген сөздү сиздерге түшүндүрүү максатта окуп берип атам. Сабактын төркүнүнө жана маңызын өтөйлү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам ас-сиям жуннатун минан нар. Орозо бул тозоктон калкан болот. Тосмо болот. Сактап калат деди. Аллаху акбар. Кагылайын бир туганым, айнанайын. Сиздин тутуп жаткан орозоңуз сизди кадыресе момунда кылып, колко кылып, калкан болуп, тозоготуна күйгүзбөй, бейишке алып кирип кетет. Ишенин, туткан орозоңуз быйылкы ыйык Рамазан айыңыз оң тарабыңыздан, мурдагысы алдыңыздан, дагында мурдагысы сол тарабыңыздан, дагы бири арка тарабыңыздан, дагы бири үстүңүздөн, дагы бири астыңыздан калкан болуп, калың болуп, сизди бейишке алып кирет деп атат. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Ал-Кур'ан ва саум яшфаан. Кур'ан менен сиз өзүңүз окуган Кур'ан. Эгерде окусаңыз, Кур'анды окуп ага амал кылсаңыз, ва саум туткан орозоңуз, Кур'ан менен ошол орозо инсанды өз ээсин шафаат кылып, жетелеп, калкан болуп, колдоп бейишке жетелеп алып кирип кетет деп атат. Эми түшүндүңүзбү? Ас-сиям жуннатун минан нар. Сиздин туткан орозоңуз дейт пайгамбар, тозоктон калкан болуп сактап калат. Өз ээсин эч качан тозокко берип жибербейт. Ка жуннати ахадикум минал китал. Болгондо да кимдир бирөөңөр согушка чыкканда, душмандын бастырып келе жаткандагы, жана сизге жасаган чабуулундагы, жана сизге ырыткандагы колундагы курал, найза, кылыч, канжарынан сактанып, тосунуп кала турган калканы сыяктуу сизди дагы туткан орозоңуз тозоктон калкан болуп сактап калат деди. Орозо сизди калкан болуп сактады. Ооба. Орозо сизди көп нерседен сактады. Ооба. Орозо сизди сөгүнүүдөн сактады. Орозо сизди жалган айтуудан сактады. Мына калкан болуп атат. Көрдүңүзбү? Орозо сизди зинадан сактап атат. Орозо сизди арак ичүүдөн сактап атат. Тамеки чеккендер бар. Орозо сизди тамеки чегүүдөн сактады, калкан болуп атат. Орозо сизди жакалашып мушташуудан сактады. Орозо сизди уурлук кылуудан сактады. Орозо сизди кумар ойноодон сактады. Орозо кыяматта тозоктон эле сактап калбай, бул дүйнөдөгү ибадаттан азгырып, шайтандын тузактары болгон арам иштердин баарынан сактап атат. Ошол тамеки, ошол арак, ошол зина, ошол уурлук, ошол гыйбат, ошол жалган айтуу шайтандын ар жерге көгүчкөндү, коёнду, карышкырды тутуш үчүн үстүнө акырын момундай кылып жакшынакай нерселерди жаап, кенен ачып койгон капкан сыяктуу. Бардыңыз, түшүп калдыңыз, болду, тилиңизден. Шайтан акырын өзүнө чакырып, дагы бир капканга түшүрөт. Дагы бир капканга түшүрүп жүрүп, биротоло азгырат, бейиштен жана Аллах Тааланы алыстатат. Бизди ыйык Рамазан ай шайтан ар жерге таштап койгон ушундай жаман иштерден, арам иштерден сактап, калкан болуп тосуп койду. Ас-сиям жунна. Орозо бул калкан, тосмо, чеп, дуал деди пайгамбарыбыз. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. صدق رسول الله. Орозо бул калкан. Эгерде араңардан кимдир бирөөңөр орозо болсоңор, дал силерге бирөө келип катылып,
акарат айтып, тилдеп, сөгүп, жакаңарга асылып, жала жаап калса, ага жооп беретинде жооп айтып, аны менен акыйнек айтышып, сөксө сөгүп, тилдесе тилдеп, урса уруп жооптошпо. Болгону жакшы бир жооп айт. Мен орозомун деп кой. Болду. Мен орозомун деп кой. Ушул мен орозомун деп айткан сөзүңүз эми бул калкандын калканы. Бул орозонун калканы. Орозо сизге калкан болду беле? Эми мен орозомун деп айтууңуз ал орозонун калканы. Эгер ушунда сөгүшүп, акыйнек айтышып, аны менен жооптошсоңуз, анда орозоңуз бузулуп калмакта. Ошол орозону сактап калып, мен орозомун деп айтышыңыздын өзү орозоңузду сактап кала турган калкан сөз ушул. Ооба, орозо сизге калкан болуп атат. Бирок орозо өзү дагы бир калканга муктаж. Ал кандай калканга муктаж? Ал сиздин эриндериңиздин, эки эриниңиздин жумулуп турушуна муктаж. Эгер байкасаңыз, хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орозо туткан адамды кимдир бирөө келип тилдесе, сөксө, акарат кылса, жамандаса, жала жапса деп биринчи тилге басым жасады. Көрсө, адам баласынын бузулушу эң биринчи тилден, эң ириде тилден кетет. Андан кийин каателеху, андан кийин урушса, мушташса деп, анан экинчи рет уруу менен мушташууну, жакасын жыртууну экинчи рет коюп атат. Адам баласы мушташыш үчүн биринчи тилинен тайыйт. Жөндө эле келип туруп, жым эле бул жактан келди, бул жактан келди. Тарс мушташып кетип калбайт. Үйдөгү эр аялдын ортодогу урушуусу, ажырашуусу тилдеринен башталат. Эгерде тилин кыйса, ажырашуу болбойт эле, талак айтылбайт эле, чеке көгөрбөйт эле, жака жыртылбайт эле. Баары тилге жүктөлгөн. Ошол себептен ислам алымдары албала муаккалун бил мантык. Баленин баары тилге катылган. Айта салам деп туруп, абири айрандай төгүлүп отуруп калат. Мынеке. Эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи тилге басым жасады? Сөз түрдө эң мыкты көркөм 5ке жолдома бере турган ыйык Рамазан ай эч качан туруп эле сенин колуңдан, сенин аягыңдан бузулбайт. Биринчи сенин тилиңден бузулат. Ошол тилди тыюу орозонун калканы. Өзүбүздүн орозобузду сактап кала турган эң мыкты тосмо, чеп жана калкан. Андыктан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Мен лем яда каула зур вал амала бих вал жахла фалейса лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шарабах." Садака Расулуллах. Ким ыйык Рамазан айдын орозосун тутуп атып, жалган сүйлөгөнүн токтотпосо деп атат. Субханаллах. Орозо тутуп атат. Жалган сүйлөгөнүн токтотпай атат. Сүйлөп атат, жалган сүйлөп атат. Орозосу менен жалган сүйлөп атат. Ушак айың таркатып атат. Гыйбат кылып атат. Ушуларын токтотпосо дейт. Аллах Таала ал бенденин, ал инсандын курсагын ачырып, таңдая катып суусаганына саресеп салып койбойт. Назар кылып койбойт. Аллах ага эч качан муктаж эмес. Аллах анын орозосунда таптакыр сооп бербейт. Ушунда пайгамбарыбыз тилден баштады. Ким орозо тутуп атып, жалган сүйлөгөнүн токтотпосо. Демек, орозо деген өтө бийик чепти, калың дуалды, тешилгис калкан деп эсептелген катуу темирдей болгон тосмону, орозону бузуп кое турган ал жөнөкөй эле сөөгү жок тил. Сизди тозоктон,
сақтап қала тұрған қалқан орозоңыз дағы бір қалқанға мұқтаж. Ал қандай қалқанға мұқтаж десе, үстіңкі жана астыңқы еріндерді жұмып қоюға мұқтаж. Жұмып қоюға мұқтаж. Андықтан Аллах өз аятында стағаны білді. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sadaqallahul azim. Açuların ордунда жұтып басып қойғандар. Егер жасайым десе, жасауға күші жетіп тұрады. Урам десе, уруға қуаты да жетеді. Сындырып талқалайым десе, алла қолынан келеді. Ачусы албыттанып тұрған учурда, ошол ачусын жұтып ийгендер, шунчалық жүзүндөгү зары чачырап тұрғанда, қол сілтеп тұрып, кечирдим, Құдай разылығы үшін кечирдим дегендер, мына бұлар чыныгы Құдайдан қорққан тақуалар. Аллах мына шундай мықты шеберлік менен иш алып баргандарды жактырат жана сүйөт деді. Алла өз аятында. Ушунда дагы ооз тил айтылып атат. Демек, сиздин денеңизди тозоктон сактап кала турган калкан орозоңуз ал дагы бир башка калканга муктаж. Ал сиздин тилиңизге. Сүйүктүү бир тууган, өзүңүздү тозоктон сактап кала турган калкан орозоңузду бузуп албастан, орозоңузду дагы мыкты кылып бир калкан менен тосуп алып, аягына чейин чыгарың. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Кийинки сабакта дал ушул учурда дал ушундай кызыктуу, ары сырдуу, ары табышмактуу сабактарда жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.